Рахмат, урматтуу жетекчилер, рецидив боюнча мен ойлойм туура өзгөртүүлөрдү киргизип атасыздар. Бирок сиздерге менден мындай суроо болуп атат да, мага акыркы саясий өзгөрүүлөрдөн кийин, окуялардан кийин деп коелу, аябай көп кайрылуулар келип атат. Шайлоодон коркутуулардан баштап четтетип койду деп. Андан кийин мыйзамсыз оокатымды тартып алышты мамлекетке деп коюп, по факту не так деп. Анан коркутуу үркүтүүлөр көп болду деп, именно сиз түшүнүп атасыздар да кайсы жаатта маселе болуп атат. Андан кийин акыркысы мына мага Токмок шаарынын мурдакы мэри 1 миллиард сом боюнча иш козголуп, ошонун апасы кайрылып атат да. Иш чара жүрүп жатат дейт, бирок бизди жолотушпайт. Же балабызды көрбөйбүз дейт. Анан эмне болуп жаткан жөнүндө да ачык маалымат берилбейт дейт да. Секретариатта иштеп аткан ошол кызды болсо 12 жылга кесилип кетип атат дейт. Балабыз деле кесилип кетип атат дейт. Анан же ачык жүргүзүлбөйт. Анан сөздүн ачыгы мындай сөз болуп атат да. Миллиарддап пурдагандар эркиндикте жүрүшөт дейт. Анан аларды камаса деле кичине акча төлөп коюп чыгып кетишет экен дейт. Ушундай учурларда анан коргой турган кишиси жок, крышасы жок адамдар биз деп ошентип айтса мага аябай жаман угулат экен. Анан жаман мындай эмне деп жооп береримди билбей калдым да. Ушул боюнча маалымат барбы? Жанагы 1 миллиард Токмок боюнча. Ошондо уурду алдыбы, чын эле? Эмне болду? Айтып койсуздарбы? Анткени тияктан деген энеси болсо эми мүмкүн түшүнүп атам да, апасы эмоция, бирок алда айтып атат да, адвокатыбыз барса деле иш чара боюнча маалымат жок дейт. Ошол же далилдеп беришпейт, же ачыкка чыгарышпайт дейт. Ортодо эле бир эмоционалдуу, анан саясий бир неме болуп калдыбы деп, ушуну кайра карап бересиздерби? Ушундай арыз муундар аябай көп келип атат да. Эльвира Жыргалбековна, саламатсызбы? Бул боюнча сиздин өзүңүздүн намыңызга атайын маалымат берелик. Эми тергөө жүрүп аткан болсо, тергөөнүн сыры деген принциптер бар, ошону сактап, сизге толук кандуу маалымат беребиз. Сиздин жанагы айткандын баарын эске алып, биз көзөмөл прокурорлорго дагы тапшырма беребиз. Рахмат. Мюткан Нургазиевна, а вообще с учетом всего, что происходит, у нас какая-нибудь политическая оттепель будет? Будут пересматриваться какие-то решения? Боюнча толук мыйзамдын алкагында гана жүргүзүлүш керек. Мисалы үчүн пересмотр деген, ал эгер өздөрү жалоба жазса, кандай бир арыз түшкөн учурда гана или көзөмөл иретинде аныкталган учурда гана кайрадан каралууга жатат. Мыйзам ошого жол берет. Ал эми баардык материалдарды кайра карапчу деген бул мындай мыйзам жол бербейт. Жок, сиз тараптардан эмес, эми акыйкатсыз болуп калды, жанакы белгилүү. Эгерде арыз даттануулар түшсө, сөзсүз түрдө башкы прокуратурада каралат, анан военный прокуратурада. Башкы прокуратурага арыз жазыш керек, башкы прокуратура тарабынан ага көзөмөл кылынат сөзсүз түрдө. Чоң рахмат, сиздерден анда күтөмүн да маалыматты. Рахмат.